Keyingi söz Masabirov Talabek Айтмаматовичте. Rahmat, Cavit Quvonchbek, hurmatli deputatlar, hurmatli Almazor Xo'jayevich. Men mumkin jumada har qanday masalada at o'yinlar mektebi bo'yicha men sizga qayrildim bilan shuni da yechibay qoldim bilan. Bizning shu To'g'liq Molda ko'chasida bir sport saroyimiz bor, bilasiz Almazor. Men ko'p yildan beri shuni ko'tarib keldim. Shu bo'yicha menga ma'lumot berib qo'ysangiz. Shu bizning sport saroyining ortida şu Bishkek'te en uzun 50 metrede süzüp turgan basseynimiz var, bilesiz. O'sha yerde jarahat ketgende, anı onda oyuncu dağı köp 2015-yıldagı 3 milyon dolarga osunu oңдойбуз деп оңдоду бул иштебей турган бассейн окшойт. Ошол боюнча маалымат берип койсоңуз, ал жерде эң уникалдуу бассейн да. 50 метр бүт эле жерде 25 метрлик го. Ошол боюнча маалымат берип койсоңуз, кандай иштер жүрүп атат, негизи оңдолобу. Анан бул спорт сарайында биздин ана эл аралык мелдештер өтүп атат. Мына Кудай буйруса быйыл апрелде лицензия үчүн биздин күрөшкө грек-рим боюнча эркин күрөштөр боюнча лицензия алуу боюнча лицензияны мелдеш өтөт. Ал жогору жакта болуп болуш керек. Ошон үчүн бизге мына мелдешке катыша турган бир жакшынакай спорт сарайды дагы жасаса болот да. Бирок эң негизгиси эл аралык стандартка шайкаш келиш керек да. Ошол боюнча маалымат берип, ал жерде мен дайыма спорт сарай деген ат эле калган. Бирок бул жерде концерти дагы ошол жерде, жана көргөзмөсү деле ушул жерде. Ошол боюнча келечекте кандай болот? Ошонун алдында спорттук аллея да болот деп айткан эле да. Ошол боюнча мага маалымат берип койсоңуз, Алмаз Акчан. Бирок ошону көзөмөлгө алып, ушундай жакшынакай спорт сарайын 1974-жылы курулган да бул спорт сарай. Мына 50 жыл болуп атат. Ошондо кандай болот бул спорт сарайы? Ошол боюнча маалымат берип коюңуз. Анан экинчи маселе, Алмаз Акчан, могу жогу жакта биздин көргөзмөбүз бар, ВДНХ деген. Бул боюнча да көп мен маселелерди көтөрчү элем. Биздин шаардык тургундарыбыз ошол жерге көргөзмөгө барып, биздин кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнөн баштап мына бүгүнкү күнгө чейин баардык көргөзмөдө чагылдырылат эле. Ошол жерге окуучулар жанагы ошол жака экскурсияга барчу эле. Анан соо тамалдары жүрүлүп атат да, канча жылдан бери жүрүп атат да. Ошол жер качан ремонт болот, качан мындай калына келтирилет, ошол биздин ВДНХ сайчунда баардык эле мектеп окуучулары, студенттер баардыгы ошол жерге барчу да. Ушул боюнча да толук маалымат берип коюңуз, кандай иштер жүрүшүп атканын. Рахмат. Рахмат.